алгач династиянын баштоочусу, милициянын ардагер майору Кеңеш Осоров СССР кезинде күчүндө турган соолуктуруучу жайдын башчысы, нөмөт бөлүмүнүн башчынын сырткы кызматтар боюнча орун басары жана башка кызматтарды аркалап жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан. Мен уккандан бир көргөн артык дегендей, бул династиянын мүчөлөрү тууралуу угуп жүргөнүбүз менен жакындан тааныш эмес элек. Кеңеш атанын небереси, милициянын майору Эрмек Кеңешев 3-чү муундун милиционери. Биздин каарман учурда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу Ивановка айылдык милиция бөлүмүндө милициянын улук аймактык ыйгарым өкүлү болуп кызмат өтөйт. Ал эми каарманыбыздын атасы, династиянын кезектеги улантуучусу, милициянын полковниги Азиз Осоров. Азиз Кенешевич, өзүм 1971 жылы туулгам, 5-майда. Ушул Нурманбет айылынан ушул жерде төрөлүп, ушул жерде өскөм, ушул үйдөн чоңойгом. Ушул айылдан окуу жайды, мектепти бүткөм. Мен өзүм 94-жылы милицияга киргем, 94-жылы милицияга киргенде, ал убакта действительно милиция өзү кызматы кыйын абалда болчу. Ал убакта служебный машина жок, форма берилбечи. Кимден алып, байкелеримдин формасын кийип, ошолор менен иштечик. Ошондой иштечик. Айлык маанайы дагы аз болчу. Азыркы убакта действительно ушу МВДнын жетекчисине рахмат айтат элем. Ушу айлык маанайын да көбөйтүп, привилегияларды дагы жакшылап кылып атат. Азыркы милиция кызматкерлерине действительно жардам өтө жакшы болуп атат да. Каарманыбыздын атасынын бир тууган байкеси Асан Осоров тууралуу айта кетсек, Асан Осоров учурда Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын лицензиялык уруксат берүү тармагынын улук тескөөчүсү кызматында эмгектенип келет. Көп жылдан бери аталган тармакта иштеп келе жаткан Асан Осоров бул кызматта туруктуу, сөзгө бекем, жоопкерчиликтүү кызматкерлердин кызмат өтөсү зарыл деп белгилейт. Азыркы милиция болом деген жаш муун тууралуу токтолуп, аларга өзүнүн кеп кеңешин берип кетти. Жаңы бүтүп келе аткан, быйыл бүтө турган курсанттар практика өтүп калышты. Ошолордун кыймыл аракети, аткарган жумуштары, исполнительский дисциплина дегендерин байкап көрүп, өзүм дагы тапшырма берип, алар менен сүйлөшүп, кандай эмне ойлору бар, эмне максаттары бар, ошолор менен сүйлөшүп, өзүмдүн да оюмду айтып, талим тарбиямды айтып, түздөн түз ошолор менен байланышып көрдүм да. Мен биздин келечегибиз, жаштарыбыз жакшы муун өсүп келатат деп айта алам да. Эң негизгиси өзүнүн кесибин сүйүш керек, мекенин сүйүш керек. Маселен, тапшырма берилсе, анын кыйшайышын аткарыш керек. Алгач Эрмектин милиционер болушуна үйдөгүлөр каршы болушкан. Анткени маркум чоң энесинин каалоосу боюнча Эрмек дарыгер кесибине ээ болуусун эңсеген. Кичинекей кезимден эле милиция болушумду билчүмүн, деди биз менен болгон маегинде Эрмек Кеңешев. Тамдаган себебим эми кичинекей кезимден эле чоң атам милиция болуп иштеген убагында. Атам, байкелерим өмүр бою эле форманы көрүп жүрчү, чоңоюп келатканда. Анан өзүм деле мына айтканда кичинекей кезимден эле уже билчүм да милиция болот экениничи. Азыр менин балдарым деле 3 уулум бар. Үчөө тең эле чоңойсок, папа бизде мы с тобой хотим работать дейт да, орусча айтканда. Диана Нурлан кызы, Сыймык Мухтарбеков, Ички иштер министрлиги.